келинчегим экөөбүз үйлөнгөндө үйлөнүү тоюн өткөргөнбүз. Ошондо азыркыдай бир 200-300 киши болгон сыяктуу сезилген. Кийин альбомдон карап көрсөм 42 киши экен да. Эмнеге ошол кезде мага көп сезилди десем, көрсө, ошо 42 киши ар бири бирден чакырып алып экөөбүзгө бата берген экен. Бактылуу болгула, өмүрлүү болгула депчи. Ошон үчүн көп сезилген экен. Ошо кишилердин ар биринин батасы ушул жүрөгүбүздө калган экен. Азыр мына кечирип коесуздар, улуу кичи отурасыздар. Азыр үйлөнүү тою, балдарыбыз үйлөнсөк той беребиз, 500-1000 кишиге чейин той беребиз. Бирок ошо тойго бараткандардын баары эле барганда кандай бата беребиз деп эч ким көп ойлонбойт экен да. Эмне бата беребиз дебейт, ушу эмне алып барып беребиз, анан кийин кандай кийинип барабыз. Проблема ушул. Баргандан кийин тойго барганда көнүп калганбыз. Баланча аяш улус үйлөнүп атыр, баланча аяш кызы турмушка чыгып атыр. Болтур барабыз. Кажы-кужу сүйлөшүп отуруп, баягы эле саясат сүйлөшүп отурабыз. 1 саат той башталгандан кийин анан аяш аталарын чакырабыз десең, ошондо бир эркектерде ушундай бир мүнөз бар. Ошондо ордунан тура калып ошо тоско чакырсаң, анан ошондо жеп, ошондо ичип, как будто ал келгенче дасторкон жийип кетет да. Анан кийин чайнап анан деп чыгып алат, анан келип тамададан сурап калат. Үйлөнгөн баланын аты ким эле деп коет ошондо. Маани бербегендигин ушундан билсеңиздер болот. Жеңелеримдин бир ушундай жакшы мүнөзү бар. Эми бул аял затын, бул табият өзү ошондой экен, бул ал калбаса керек. Той бүткөндөн кийин пакеттерди көтөрүп алып анан кетип бараткан учуру бар го, ошол аябай жакшы көрөм да ошону. Ушундай кетип барат, анан кыйбай столду бир карайт го мындай. Анан кайра барат. Коюп дагы алып жеп, салып, анан кайра деп алып кетесиңер го. Кыргызга дасторконун үстүн жайнатып, жылкынын этин коюп, колуна пакетке салып берсең дагы курсагы да, көңүлү да тойбойт. Анан кымындай эле нерсеге тоет экен өзү. Сен эт жеп бүткөндөн кийин тиш чукугуч менен тишин чукуп атса, ошо тиш чукугучка эт чыгып калат го, ошону кайра жеп коет, ошондо тоет экен көрсө. Ошон үчүн убара болбой эле, баарын эле салып эле колуна карматып коюп эле дасторконун үстүнө зубочисткалар кылып эттен сайып коюш керек экен. Ошондон жеп отура бересиздер го. Барганда эмне каалоо тилек айтабыз жаштарга? Ар ким өзү каалоо тилек айтканда мындай экен. Ар ким жашоодо эмнени көрсө, ошону эле айтат экен жаштарга, акыл катары эле. Кээде аялы менен чыгып алып мынтет го, үйлөнүп аткан жаштарды карап, бактылуу болгула, бизге окшоп бири-бириңерди сыйлаган үй бүлөдөн болгула дейт. Болбосо экөө тойдун алдында кырылышып келген өзү жана келип. Азыр мен каалоо тилек кандай айтылат, мен сиздерге айтып берейин. Биринчи жаштардан баштайлы. 2 жаш үйлөнүп атат, 20 жаштан 25 жашка чейинки досторун чакырабыз. Жаштарды чакырабыз десең, булар жакшы шайыр шатман, 20 жаш эми аябай сонун учурда. Жаңы үйлөнүп атат, жаңы турмушка чыгып атышат, бийлеп чыгышат азыркы жаштар. Деп бийлеп, жыргал, эчтеке менен иши жок, ал кризис менен ал иши деле жок ал. Кризис аларга келип атат, ата-энесине келип атат. Алар лимузин менен келди, самгылан иши деп бийлеп атышат. Жаштар азыркы орусча сүйлөшөт. Туруп, улан, Жанна, поздравляем, десе подружкалар чыгып алып, улан, береги Жанну, деп аны согушка кетип атасың беле. Айылдагы подружкалар орусча сүйлөшө албаса деле баягы турап коеюн деп, Жана, мы с тобой деп алган аларчы. Каякта с тобой, тиги турмушка чыгып кетип атат. Сен ала кетмек беле. Деп коюп кетип калышат. Бул 20 жаштан 25 жашка чейин. 25 жаштан 35 жашка чейинкилер чыкса, булар кичине скромный, үйлөнүп калган, анча-мынча келинчектин сөзүн угуп калган. Булар бираз скромный чыгат, бираз курсагы чыгып калган, мындай чыгып. Улан, братчка, терпение. Кыйнала баштаган да уже. Чыдасаң баарына жетесиң. Казан аяк кагышат, пластиковый сатып алгыла, деп өздөрү билген акылды айта берет го. Бирөөң урушуп атсаң, бирөөң күтүп тур деп коет. Бирөөдөн укса керек бул акылдычы. Качан көрдүңөр, аял менен көз урушуп атса, бирөө күтүп турган. Сен айтып бит, анан мен баштайын деп аткан. Болтур, бактылуу болгула деп коюп кетип калат. Бул 25 жаштан 35 жашка чейин. 35 жаштан 45 жашка чейинкилер чыкса, микрофонду күйөөсүнө берсең, микрофонду алат да айланайын, жанына келиним. Улан түн ортосунда келеби? Эрте менен таң атпай келеби? Кабагым кашым дебей тосуп ал. Бул өзүнүн проблемасын айтат. Биз эркектер үй бүлөнү багабыз деп күн түн дебей талаада жүрөбүз. Эми бул аялын айтып атканда ойноп жүргөн жокмун да. Бүгүндөн баштап бийлик өзүңүн колуңда. Бийликти бекем карба. Кой бербе. Эми өз алдыр ийген, бул кайталабасын деп атат да. Кой бербе. Бактылуу болгула деп коюп кетип калат. Бул 35-тен 45 жашка чейин. 45 жаштан 55 жашка чейинкилер чыкса, микрофонду күйөөсүнө берсең, сразу эле митет, албайт микрофон. Жеңиңе бер деп коет. Бийлик уже биякта да.
Ал возрасттагы жеңелерге микрофонду бербесең балеге калдың дей бер. Булар атайын миссия менен кешет, даярданып кешкен да. Булар уже келин алгандар. Ар түрлүү келинге туш келгендер. В общем, кимден өчүн аларын билбей жүргөндөр да. Келин отурат уже тойда биякта. 2 жашка айтымыш этип, бияк айтып алыш керек да. Ба, керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей эле да. Микрофонду алат да кайбай даярданып келген. Ай, жанына келиним. Сен өзүң ата-энеңди кандай көрсөң, уландын деле ата-энесин ошондой эле көр. Экөөнү бирдей көр. Ал эмнеси экен? Келип келбей жатып эле кайненесинин башына чыгып алат деген. Андай келиндер бар, деп келинин карап коет. Суу берсең дагы, кабагым, кашым дебей бергин. Мә, деп микрофон тамадага берет дагы, келинин карап сүйлөнүп кетип атат. Эч агылы келип төргө туруп алган турап, биякта сүйлөнүп. Биякта болсо келини күйөөсү менен урушуп атат. Мына айтпадым беле, апам барган тойго барбай эле койгул деп эдим беле. Ал экөө тиякта кырылышып атышат. Эми 55 жаштан 60 жашка чейинки апаларыбыз, жеңелерибиз булар башкача чыгат. Булар уже келинди жеңгендер же конкретно жеңилгендер. Көпчүлүк жеңилип калгандар уже. Келини менен тойго келген, биякта отурат, келинин көзүн карап калган бечара. Аяш апа баланчаны чакырабыз десең, ордунан туруп келет эле, келинин карап эле. Айгүлек, сен биз менен чыгасыңбы же өзүбүз эле чыга беребизби? Өзүбүз эле. Тамада келин биз менен чыгабы же өзүбүз эле? Айгүлек менен өзү менен чыгат экен. Ай. Келинин улуксаат жок, сүйлөй албай калган. Келин орус менен отурат. Мама, сүйлөй берчи десе. Өзүм эле сүйлөйм. Биринчи байлык ден соолук деп түгөнүп калат ошо менен. Эми ошол кезден как раз ден соолук келип калган возраст болуп калат экен да. Микрофонду кичине азайтпай. Анан 60-тан өйдө көстөй, аталарыбыздын, апаларыбыздын каалоо тилеги бул кишилердики такыр башка. Бул кишилер такыр башка ааламда жашайт. Мындай материалдын эчтеге кызыктырбайт буларга. Ал кайнатасы бир жерде депутат, өкүл атасы министрби, жаштар лимузин менен келди, ат менен келди, жөө келдиби, ал башка кызыгы жок. Аталарыбыз чоң ата, чоң апаларын чакырабыз десең, 80ден өтүп, 90го жакындап калган аталарыбыз чыгат экен. Микрофон нагырмау. Тамада келип түздөп кетет. Ата, жаштар биякта. Биякта. Биринчи Алла. Эми как раз ушака даярданып атат, возраст ушундай болуп калган. Согуш болбосун. Тынччылык болсун. Микрофон мында кармап турат. Анан Куда ошентип келет койт. Жарымын укпай калдым да. Эми мен бул кишилерге күлүп аткан жерим жок. Мына ушул кишилердики түзмө-түз. Мына биринчи Алла. Элибизде тынччылык болсо, согуш болбосо, 50-ге чыгабыз, 60-ка чыгабыз, 70-ке чыгабыз, келин алабыз, кыз узатабыз. Мына ушул кишилердин батасы түзмө-түз. Себеби дегенде байкап жүрөсүздөрбү? Адам өзү карып баратканда апаларыбыз, аталарыбыз менен отурат. Жүзүнөн нур чачырайт. Бул кишилер азыр эч кимге жаман каалабайт. Ким болбосун, кандай адам болбосун, ошолорго алакан жайып туруп, чын ниетинен бата берет экен. Биз ошон үчүн ушул аталарыбыздын батасын сурайбыз. Ошон үчүн тойго чакырып, төргө отургузат экенбиз. Ылайым ушул алтында болгон аталарыбыздын өмүрүн берсин, ушулардын батасын берсин.